Иман Нуру, Нуржит Кадырбеков. Урматтуу төраға, Союздун учурунда бир кылмыш жаза кодексинде бир статья бар болчу да, кызыл кулактык деген, спекуляция дегенчи. Эми азыркы бул заманда ал актуалдуу эмес, бирок ушул күндөр актуалдуу болуп атат. Эмне себептен дегенде, айрым азык-түлүктөрдүн баасы кескин көтөрүлдү. Анткени ажиотаж, бул өлкө сатпай калыптыр, бул өлкө экспортко тыюу салып коюптур деп эле, анан кийин сатып алгандар көбөйдү да. Жана келемишке окшопчу, кумурска окшоп ашыкча эле сатып алып, анан кымбаттаганда сатабыз деген ниет менен. Мына ушунун айынан бир топ товарлар дефицит болот. Өзгөчө бир дүкөндөргө экинчи дүкөндөр кардалып атыптыр азыр. Бизнесмендер керегинен ашыкча топтоп алып, ушу баанын көтөрүлүшүн күтүп атышат да. Ушуга тиешелүү структуралар кам көрсүн, чара көрсүн, болбосо элибиз ызы чуудан бир топ эле кыйналып атат азыр. Бир маселе, экинчи өткөндө мен бир маселени көтөрдүм эле. Контракттарды билим берүү мекемелеринде доллар менен түзөт дагы, акчаны сом менен алат деп. Азыр ушул маселенин чечилиши жөнүндө мага билим берүү министрлиги такыр кабар берген жок, протокол тапшырма кетсе дагы. Азыркыга чейин кайрылып атышат. Анткени доллардын кунунун өскөнүн көрүп атасыз. Ушул маселе үчүнчү ишкерлер абдан кыйналып атат, чындыгында. Анткени ушундай заманда билесиз, кризисте көп товарлар өтпөй калат. Өзгөчө мына мебель жасагандар, анча-мынча өндүрүштөгүлөр, бирок өздөрү турган аянтчылар үчүн аренданы төлөп атышат. Эми ушулардын дагы ал акыбалын ойлоп коелу, анткени бизнесмендер болбосо, ишкерлер болбосо азыр акыбалыбыз кыйын эле болот. Жумуш орундарын түзгөндөр ошолор. Ушундай учурларда ишкерлерге да жардам берүү жагын протокол тапшырма иретинде өкмөткө берип койсок жакшы болот эле. Бери Алмаз Акунжанович турачы, кулаңызга күмүс сыр катары кабыл алып койсоңуз абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат.